Дагы бир талапкерге иш козголду. Жалал Абадта жер титреди. Көлдүктөр желим баштыктан баш тартышты. Бүгүн Дебил Анстоонун алгачкы концерти өтөт. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеевдин 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата кыргызстандыктарды куттуктады. Бул майрам бөбөктөр үчүн эле эмес, жалпы адамзат үчүн өтө маанилүү. Анткени баарыбыз балалык деген бактылуу куракты башыбыздан өткөрүп, аны дайым кубаныч менен эскеребиз. Андыктан балдарыбызды мээримге бөлөп жакшы тарбия берүү ар бир ата-эненин, жалпы коомдун ыйык милдети. Балдардын көйгөйүнө көңүл буруу керектигин, айрыкча аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөгү бөбөктөргө жана кароосуз калган наристелерге көмөк көрсөтүү зарылчылыгын эске салган бул эл аралык күн 1950-жылдан бери белгиленип келет. Жылдан жылга бул күндүн мааниси артып, жаңы чакырыктар менен толукталууда. Анткени дүйнө өзгөргөн сайын жаңы баалуулуктарга, жана шарттарга ылайык балдарга тарбия берүү маселеси жаралууда. Айрыкча өлкөбүздөгү ички-тышкы миграциялык агым балдардын турмушуна залакасын тийгизип жатканы жашыруун эмес. Ага ылайык аталган көйгөйдү чечүү мамлекеттик саясатыбыздагы артыкчылыктуу маселе. Эч бир бала ата-энесинен ажырап кароосуз калбашы керек, деп жазылат спикердин куттуктоосунда. Ысык Көл облусу боюнча дүкөндөрдө желим баштык колдонууга тыюу салынды. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалымат кызматынын жетекчиси Дайыр Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына билдирди. Анын айтымында тургундар чүпүрөк баштыктарды колдонууга өтүп, чоң дүкөндөрдө кагаз баштыктар берилүүдө. Чолпон Атада чакан дүкөнгө кирип соода кылсам баштык берген жок. Көрсө облус боюнча желим баштыктарды колдонууга тыюу салыптыр. Ар ким мурдагыдай чүпүрөк баштыктарды тигип алып пайдаланышат. Чоң дүкөндөрдө кагаз баштыктар берилет экен, деп жазды ал. Бишкектин Ленин округунан шайлоодо добуш сатып алуу боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Тергөөнүн жүрүшүндө бир катар тергөө жана сот тарабынан санкцияланган атайын тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп, анын натыйжасында номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер жана анын айланасындагылар үгүт мезгилинде шайлоочуларды сатып алуу аракети, шайлоо фондуна кирбеген финансылык каражаттарды пайдалануу, административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу жана шайлоочуларды ташуу түрүндөгү төгүндөлгүс далилдер алынды. Учурда тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары улантылып, жыйынтыгында чогултулган материалдар Боршайкомго андан ары кароо үчүн жөнөтүлөт. Бүгүн Баяленов атындагы китепканада Мен Илбирс китебинин бет ачары Германиянын табиятын коргоо союзу коомдук уюму жана китептин автору Эрнис Оторбаев менен биргеликте болуп өттү. Бул тууралуу 7-каналдын кабарчысы таанышып, жерине билдирди. Иш-чарага маданият өкүлдөрү, акын жазуучулар жана китеп сүйүүчүлөр келип катышты. Анда катышуучулар Ак Илбирсти коргоо максатында браконьерчиликке каршы күрөшүүнү күчөтүү керектигин баса белгилеп өтүштү. Бүгүн таңкы саат 9:21 Жалал Абад облусунун аймагында жер титрөө катталып, очогунда күчү 4,5 балга жеткен. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жер титрөө Аксы районунун Тегирмен Сай, Итагар айылдарында 4,5 бал. Ал эми Жылган, Жол Сай, Тавар Сай, Кызыл Туу, Коргон, Авлетим, Кашка Суу, Кызыл Капчыгай айылдарында 4 бал, Мундуз, Койташ айылдарында жана Гербен шаарында 3 балга чейин сезилген. Жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Жасалма Шенген визасын даярдоо жана сатуу боюнча эл аралык канал аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, чет элдик жарандарды туристтер деп жашырып, Кыргызстандын аймагы аркылуу Батыш Европа өлкөлөрүнө мыйзамсыз ташуу аракети болгон. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргызстан аркылуу Европага жасалма Шенген визасынын негизинде транзит уюштуруп жүргөн негизги шектүүлөр аныкталды. Ошондой эле мыйзамсыз миграция каналынын уюштуруучуларынын аракетинен жабыр тарткан 40 ашык чет элдик жаран такталды, деп айтылат маалыматта. Учурда жасалма документтерди даярдоого, сатууга тиешеси бар адамдар изделип жатат. Бишкек мэриясы балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата майрамдык программа даярдады. Майрамдык салтанаттар Ала Тоо Борбордук аянтында жана шаардын ар бир районунда өткөрүлөт. Балдарды жана алардын ата-энелерин этно оюндар, шахмат жана улуттук оюндар боюнча турнирлер, көркөм сүрөт искусствосу боюнча мастер-класстар, цирк, бет сүрөт, бий сынактары, ыр сынагы жана жаш сүрөтчүлөрдүн сынагы күтүүдө. Ал эми саат 17:30 аянтта концерт башталат. Конокторго Наристе фестивалынын катышуучулары жана кыргыз эстрада жылдыздары
концерт беришет. Кечки саат 8-де балдардын интернет контентинин сегментинде феноменге айланган The Billions музыкалык тобунун чыгышы белгиленген. Аталган майрамдык концертти 20:30 тартып 7 каналдын социалдык тармактагы баракчаларынан түз эфирде көрө аласыздар.